Дейсиңби дейт. Кудай буйрса туугандар кыргыз сапаттуу витаминдери деген компания ачылып атыптыр. Чоң өзү Кыргызстандын өзү ачып атыптыр. Достор, дагы бир жолу айтып кетейин, бул жалганчы адам. Ишенбей эле, эми түшүнүп атасыңарбы, эмнеге бул РФМ башкаларга асылып атат? Потому что биз конкурентибиз. Биз ошондуктан достор, да, действительно Кыргызстанда ушундай завод ачылат, бирок аны кыргыздар курбайт, ал кытайлардыкы болот. Просто Кыргызстанда ачылат. Ошону Санжар кыргыздардыкы депчи жанын жеп атат. Ишенбегиле достор, кытайлар завод ачат. Ал жерде баттар чыгат, витаминдер чыгат, жана башка дарылар чыгат, дары-дармектер чыгат и так далее. Анан натуральный, сапаттуу деп жанын жеп аткан. Чыга элек туруп эмне ал деп атасың? Бизге окшоп 45 жыл стажың болгондон кийин анан кийин сүйлөө да, мындай окубагандан кийин зачем мынтип мойнуңа көп нерсе аласың? Кытайлардыкы деген сөз бул, достор. Бул келди, кытайлар келди, анан кийин мындай Кыргызстандын сырьёсу менен жасады деген сөз эмес. Жок, кытайлар завод курат, өз Кытайынан товар алып келет, ошол товардан дары-дармек жасайт. Ошол дары-дармек, ошол завод жакшы иштеп кетиши үчүн ал дары-дармекти Кыргызстан ичине, элине сатыш керек болот. Акташ үчүн. Сатайын десе уже Америка бар, Европа, Россиянын мыкты бир кылымдан бери иштеп келаткандары бар. Алар канчалык ошолор сапаттуу десе болот. Алардын убакытты жеңишке, алардын көптөгөн исследование лабораториялардан өткөн, международный лабораторияларда өткөн. Анан кийин жаңы ачылган Кытайдын заводу бизге конкурент боло албайт да. Ошондуктан бул дөдүр Санжар мындай кукла да, булчу буну мынтип кукла кылып ойноп атат. Эртең бул өзү эле жооп берет. Башка эч ким жооп бербейт, анын үстүндөгү адам жооп бербейт. Жок, өзү жооп берет. Кыргызстандын табигый ушул мөмө жемиштеринен жасала турган завод түшүп атыптыр. Жок достор, биздин мөмө жемиштерин жасабайт. Биринчиден биздин мөмө жемиштер көптөгөн стандарттарга жооп бере албайт. Биз Россияга араң жеткиребиз мөмө жемиштерибизди да. Мисалы көп нарушениялар бар. Биздин ушундай эгин-тегин менен маалик болгондор кээ бирлери мындай недобросовестныйлар бирдеме химия кошуп салат, эптеп-септеме кылып салат. Арабызда ошондой производитель, дыйканчылар бар да, ошон үчүн көптөгөн стандарттарга жооп бере албайбыз. Кытай умныйраак болот. Бу жерде немножко башкача система. Ошондуктан мындай сени просто сага мынтип эле көкөлөтүп алдап койсо, бул Санжар ошентип сүйлөп эле монтип жүрөт да, сүйлөгөнү өзү деле түшүнбөй атат. Буйрса келип иштеп бер деп атат. Кудай буйрса барып иштеп берем. Эгерде ушул сөзгө комментарий бергим деле келип атат. Просто билбейм, эч ким деле ишенбейт го дейм. Уят да, мисалы үчүн любой бир фирмага Санжарды иштеп бер десечи, элементарный Кыргызстан экономикасын түшүнбөйт экен, элементарный медицина эмне экенин билбейт экен. Мисалы үчүн билими төмөн адам иштеп бер депчи, сен жөнөкөй эле агитаторсуң. Болду, сенин жумушуң ушул жерде бүтөт. Сен ойлоп атасың да, мага бирдеме берет деп. Сага эчтеке бербейт, сен жалдаган адам бербейт. Сен агитаторсуң, сен мындай кандай айтсам да, салфетка алмаштыргандай эле алмаштырат. Сен жалдаган адам намного умнее. Алга сен кереги жоксуң. Түшүнүп атасыңбы? Сразу түшүнүп билиш керек. Кыргызстандын сапаттуу дары-дармегине Санжар келип иштеп берет экен. Не кылып иштеп берет? Бул жөнөкөй эле агитатор болдум. Кыргызстандан Кудай буйрса кыргыз баарлар, кыргыз витаминдери чыгат.